Саламатсыздарбы? Эфирде жаңылыктар программасы. Мен Аскар Баймуратов. Сиздер менен жаңылыктарды тааныштыра кетсем. Алгач жаңылыктардан кыскача, Украинада кыргыз элчиси кыргызстандыктарга кайрылды. Кызыл Кыя шаарындагы сел-саяк иш-чарасынын жүрүшүндө 4 ата-энеге айып пулдар салынды. Саламаттыкты сактоо кызматкерлери апрелде 50%га жогоротулган маяны алат. Эми ушул жаңылыктарды кенен айтып беребиз. Украинадагы Кыргызстандын элчиси Идрис Кадыркулов Фейсбуктагы баракчасы аркылуу кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Ал азыркы учурда Украинадагы элчилик Батыш Украинада өз кызматын толук кандуу аткарып, ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз жүргүзүп жатат. Акыркы аптада Украинадан дагы 7 жараныбыз учак билеттер алынып, Кыргызстанга эвакуацияланышты. Акыркы күндөрү орозо айы бүткөндөн кийин Украинага кайтуу ниети билдирген көптөгөн жарандар кайрыла баштады. Бул жерде аскердик салгылашуу дагы деле кызуу түрдө жүрүп, шаарларда сирена тынбай коменданттык сааттар уланууда деп жазды. Урматтуу мекендештер, азырынча Украинага келбей турууңузду сунуштайм жана өтүнөм. Дал ушундай сунушту азыр жергиликтүү аскер бийлик органдары дагы билдирип жатат. Украинага келүү эрте, өз өмүрүңүздү тобокелге салбаңыздар. Бардыгыңыздарга аманчылык каалайм деп жалпы кыргызстандыктарга кайрылды. Кызыл Кыя шаарында милиция кызматкерлери сел-саяк иш-чарасын өткөрүп, базарларда чоң соода борборлордо тилемчилик кылып жүргөн, же болбосо туруктуу жашаган жери жок, жер төлөлөрдө жашап жүргөн кароосуз жарандар боюнча текшерүүлөрдү жүргүзүштү. Өз алдынча мектепке барбай көчөлөрдө, базарларда, интернет клубтарда жүргөн мектеп окуучулары аныкталып, балдар менен иштөө инспекторлору тарабынан мектептерге 24 сунуш жөнөтүлдү. Сел-саяк иш-чарасынын жыйынтыгында жалпысынан 55 протокол түзүлүп, ата-энелик милдеттерден качуу беренеси боюнча 4 ата-энеге карата протокол түзүлүп, айып пулдар салынды. Бул тууралуу облустук милициянын маалымат кызматынан кабарлады. Апрель айынын башында медицина кызматкерлери үстөктөрү жана кошумча төлөмдөрдү сакталып, 50%га жогорулатылган айлык акы ала баштайт, деп билдирди Саламаттыкты сактоо министрлиги. Маалыматка ылайык, бардык үстөк акылар жана кошумча төлөмдөр сакталды. Башкача айтканда, айыл, бийик, тоолуу, илимий даража, эмгек стажы категориялар эмгек акысына кошулуп берилет. Саламаттыкты сактоо министрлиги жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду ведомствосуга караштуу саламаттыкты сактоо уюмдарынын каржылап, 2022 жылдын 25 апрелине карата саламаттыкты сактоо уюмдары эмгек акыларды эсептеп төлөй баштайт. Иш стажы жана категориясы жок жаш үй бүлөлүк дарыгер буга чейин 10 000 сом маяны алган болсо, эми 15 136 сомдун тегерегинде маяна ала алат деп айтылат маалыматта. Ушуну менен жаңылыктар соңуна чыкты. Кайрадан эфир аркылуу жолукканга чейин сак саламатта калыңыздар.